Ең оор кылмыштар кирип жаткан мыйзам долбоорунда карама-каршылыктар көп болуп жатат. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодексине жана Кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору кызуу талкууларды жаратты. Өткөн жумада эле ушул мыйзам долбоору аталган комитетте каралып, депутаттар аны кылдат иштеп чыгуу үчүн демилгечилерге 1 жумалык убакыт беришкен. Бирок бүгүн дагы мыйзам долбоору чийкиштирип чыккандыгы айтылып, кайрадан карап чыгууга жөнөтүлдү. Эл өкүлдөрүнүн сынына кабылган бул мыйзам долбоору туурасында кабарчыбыздын материалы. Күнөө тагылып жаткан же айыпталып жаткан адамдын жазасын жумшартуу үчүн анын тергөө менен кызматташуу туурасында мыйзам долбоору кызуу талкуу жаратты. Аталган мыйзам долбоору 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет. Бирок бул мыйзам долбоорунда өзгөчө оор кылмыштарда соттук териштирүү жүргүзүлбөй туруп эле өкүм чыгарылсын деген норма кирип калган. Буга эл өкүлдөрү каршы чыкты. Эгерде сиз айтып аткандай азыр кызматташууга барган соттолуучу өнөкөт кылмышкер болсо, ага кантип кызматташууну колдоносуздар? Бул норманы кантип жөнгө саласыздар? Бардык жагына ылайык келбейт деп эле айта берген менче болбойт го. Иштөө процессинде ошолордун баары оңдолот да. Бул мыйзам долбоору керектүү болгон менен тең укуктуулук сакталбай жаткандыгы айтылды. Анткени тергөө менен кызматташа турган айыпкер же шектүү адам жалган маалымат берсе, аны жоопко тартуу каралган эмес. Айыптоочулар менен шектөөчүлөр кызматташам десе, ошол эле учурда алардын жоопкерчилигин да карашыбыз керек да. Ошол жерге өзүнчө бир беренеге жазып чыгышыбыз керек. Жөн эле келишим түзүп алып, убакыт созом, анан кийин болсо шектүү эмес адамга аны болсо каматып немете турган келе жоопкерчилигин жазайык. Бизде презумпция невиновности деген акетти. Куда делась презумпция невиновности, урматтуу депутаттар? Ал эми киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык тергөө менен кызматташууга шектүү адамдагы жана айыпкер адамдагы кирип калган. Бул аша чапкандык дейт комитеттин мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев. Вообще мындай мыйзамдарды профессионалдар даярдаш керек. Мына мисал үчүн эки мыйзамды мен салыштырдым. 2019-жылда 1-январында кире турган мыйзамды бүгүн биз талкуулап аткан мыйзамды, иштеп аткан мыйзамды. Экөөндө тең 18 статьяга өзгөртүү киргизели деп атабыз. Ушул келишим боюнча, макулдашуу боюнча. Бирок экөөнүн ортосунда 5 статьялар бири-бирине дал келбей атат да. Бир топ талаш тартыштардан соң аталган мыйзам долбоорунун демилгечилерине жумушчу тартипте кеңешип, кайрадан карап чыгуусу сунушталды. Изач Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.